Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн болезнь Шегрена. Значит, болезнь Шегрена менен келди эжекебиз. Бирок бул эжеке 3 жыл мурун келген. Пандемия мезгилинде келген. Ошондон бери дарыланат. Мен силерге бир аз түшүндүрүп коеюн. Болезнь Шегрена бул чуң, соединительный тарамыш, анан кийин көз, анан кийин шилекей бездеринин жакшы кызмат аткарбай калганынан адамдын көзү кургай баштайт, ооз постоянно кургайт. 1 минутта 2 минутта деле ооз кургай бериши мүмкүн, 5 минутта деле кургай бериши мүмкүн, постоянно суу иче бериши мүмкүн. Көз болсо вообще эле кургап, көздүн мындай нымдашып турган суюктугу да азайып кетет. Так, жашыңыз 63 жаштамын. 63 жаштасыз, Сиз болезнь Шегрена деп сизге канча жашыңызда койгон? Мен биринчи дарыланганда 10 жыл медицинадан дарыланып келгем. Ал мезгилде мага андай диагноз коюшкан эмес. Мага оозум кургаган үчүн өтө эле дарылап бере беришкен. Бирок лечение алып мен эч кандай жакшы болгон эмесмин. Аны ошондо врачка айтканда, мен силердин лечение алып аткан мезгилде де мен жакшы болгон жокмун деп, ошол мезгилде мен укол дары алып аткан мезгилде жакшы болушум керек эле деп, анан мен өзүм изилдеп, өзүм окуп отуруп, анан мен врачка барып айттым да. Менде симптомдор окшош экен, мен Шегрена эмесминби десем, мени республиканский больницага направить этишти да. Ошол жерде лицевой челюстный хирургияга барып, ошол жерден врачтар консилиум өткөрүшүп, мен өзүмдүн койгон диагнозумду коюп беришти. Андан кийин мени стоматологияга направить этишти. Стоматологияда ушу слюнный железалар менен иштеген врач мени блокада жасады да. Блокада жасашты, анан бир жвачкаларды берди, суроо турган дарыларды беришти, бирок ал мага жардам берген жок. Ошондон кийин Көзүңүздүн кургаганы качан кошулду? Көзүмдүн кургаганы меники башталганда эле башталды. Экөө бирге эле башталган, Өт деп дарылап жүргөндө эле башталып, анан окулист врачтарга да көрүнгөм, ошолор мага тамыза турган дарыларды берип, постоянно тамызып жүрчүмүн. Пейлеп койгондой түнкүсүн жабышып, ача албай калчумун да. А эгер мен дарыны тамызбай эле койсом, жанагы кургап, кум кирип кеткендей болуп, ушундай болуп жүрдү да. Так, 3 жыл мурун кантип мага келип калдыңыз? Анан мен өзүм изилденип баштадым да. Медицинада мен жакшы болбогондон кийин мен өзүм изденип көрөйүнчү деп мен карап отурсам, интернеттечи сүлүктү көрүп калдым да. А сүлүктү көрүп калып эле анан мен биринчи сүлүк койгон эч ким жок экен деп мен оштон бирөөнү тапкам да. Аябай алыс экен деп анан карап отуруп, анан сени көрүп калдым да. А көрүп калып эле анан кийин мен ушу сүлүккө барып көрөйүн, себеби 150 ар кандай адам баласына ферменттерди бөлүп чыгарат экен да. Анан келип эле анан ошо сенден эме кылып калдым, лечение алдым. Анан сенин койгон диагнозуң бүт бардыгы мен өзүм ой жүгүртүп карасам, ошол нерсенин бардыгы туура экен да. Себеби мен дагы өзүм андан мурун окуп, менде да маалымат бар болчу да. Анан ошонун негизинде эле анан мен алып, анан жана лимфа массаж, мицеллярный массаж дегендердин бардыгын өзүм жасап, менде күн сайын өзгөрүү болуп баштады да. Демек, сиз ошо көп жылдан бери ошо көзүңүз кургап, оозуңуз кургап, сиз менен эсимде бар, дайым термос менен жүргөнсүз, дайыма оозуңуз кургап, ушу суу ичип турасыз. Мына 3 жылдан бери сиз мен айткан диета менен жашап атасыз. Абдан мындай мен кээде ушу келген пациенттердин өздөрүнө рахмат айтам да. Мен ушу адам жакшы болсо мен өзүнө айтам да, рахмат сизге ушулар жасадыңыз депчи. Мына сизге рахмат. Сиз мен билгенде 3 жылда бир 5-6 айда, 7-8 айда бир келип, мага келип канын көрсөтүп турат. Анан муну жеп атам, муну жебей атам, тигини жесем болобу, муну жесем болбойбу деп абдан өзүн жакшы карайт. Перексти алды, сүлүк алган. Андан кийин уже только ошол мен айткан диета менен эле, бирок үйдөн өзү лимфа массажды, висцеральный массаждар жасап атат. Эми сиз бүгүнкү күнгө эмне деген диагноз, эмне деген симптомдор кетти? Кайсы жагына жакшы болду? Ошону айтып берсеңиз, ошо биздер жакшы укса. Менин көзүмдүн кургаганы кетти. Кийинки күндөрү көбөйгөндө мен мурдум ичи да кургап баштаган да. Ал кетти. Терилерим кургап баштаган. Денелерим постоянно майылап турчумун. Ошол кетти. Анан дайыма суу көтөрүп жүрөт элем да. Азыр мен сен менен сүйлөшкөндө узак убакытка эми суу ичпей эле неме атам да. Сүйлөп атам да. Эгерде бир жарым саатка суу ичпей койсом,
Мына эме ийектеринде терилери сыйрылат эле да. Ошону кадимкидей кол менен сиз биринчи келгенде мындай сүрткөндө кадимкидей терилер сүрүлчү. Анан эки шекеси дагы өгөйлөнүп түшөт болчу да. Азыр ошол нерсе калды. Анан жанагы сууну ичкенде узак убакытта анан оозунан шилекейдин бөлүнүп чыкканын мен түнкүсүн байкап атам да. Себеби түнкүсүн жатканда оозунун ичинен кадимкидей сууланышып түшүнүп калып атат да. Өзүмдүн оюм боюнча чалкалап жатканда ошондой келет окшойт деп ойлоп атам да. Өйдө турганда өтө эмес. Эми өйдө карай тебе албай атат окшойт да. Чалкасынан мындай жатканда тийип атат окшойт оозунун ичини. Нымдашып баштады. Нымданышканын байкадым. Анан бир 20 күндүн аралыгында менде неме түшүп атат да. Мындай туруп эле көбүнчө мына тамак ичкен убактарда эмне себептен экенин билбейм. Эме тилимдин учуна эле бир туздуу мала даамданган бирдеке түшөт да. Алып карасам эле илештек болгон эме нерсе мындай бул жип окшоп чоюлат. Ошол түшүп атат менде. Мен азыр ошол нерселерди байкадым. Жакшы. Абдан жакшы. Демек, урматтуу мекендештер, мен азыр ушул жерден эмнени айтайын деп атам. Биз ойлойбуз да, мындай ооруп калган болсок, биз бир курс келип эле, анан ошондон эле жакшы болуп кетсек, бүттү мына бир эле жол барам деп элестетебиз да. Жок, мен ошон үчүн адамдын колуна мен 3 барак берем. Мен башында 17 барак берип жүргөнмүн. Муну жасап карасам, бул мекендештер 17 барактын бир барагын ачпайт экен. Андан кийин мен аны 10 баракка чейин кыскарттым. Окуй, мунун жасагалачы деп. Ал 10 баракты да жасабай койду кыргыздар. Анан кийин 6 баракка калтырдым. Анан азыр эми ошо 3 баракка кыскартып отуруп, жок деген ушун үчүн жасагалачы деп, мен ошо 3 баракка жасап бердим. Ушул нерсени мына эже абдан жакшы жасады. Көрдүңүздөрбү? Адам өзү аракет кылыш керек да. Биз жөн эле себепчибиз. Биз ошол жолун салып коебуз да. Жолуна салып коебуз. Мына туруп калыптыр. Мына сенин сүлүмдүн желеси деп коет. Мына жерден шилекей бездеринин арасындагы кан тамыр, без тамыр, көк кан тамырлардын ичи толуп, сүлүна жакшы тамактанбай, шилекейин чыгаралбай калган. Көздүн тегерегиндеги көздүн клеткаларына жакшы кан барбастан, көз өзүнүн нымдай турган железалары ошо ным чыгарып бербегендиктен, ошол жерге баягы эле кан, баягы эле без, баягы эле көк кан тамыр. Мына 3 тамыр жакшы кызматын аткарбаган үчүн сизде ушу көзүңүз кургап, шилекейиңиз чыгара албай, оозуңуз кыргап жүргөн да. Сиз азыр ошол жака кеткен жолдорду ачтыңыз. Биз сүлүк менен да жардам бердик, берекс менен да жардам бердик. Мындай сиз постоянно өзүңүз ошо жолдорду ачып, ачылгыла. Мына жерде толуп калган турбайсыңар. Ачылгыла. Менин сүлүнама, менин көзүмдүн чекесиндеги бүт бара турган клеткаларга жакшы кан баргыла деп сиз ошолорду обеспечить этасыз. Бирок көрдүңүзбү, сиз 3 жылда мына бир 70, дебесе бир 60% жакшы болдуңуз. Чынбы? 100% деп айта албайбыз. Азыр сиз өзүңүздүн оюңузда канча пайызга жакшы болдум деп ойлойсуз? Мен деле ошентип ойлойм. 60-70%. 60-70%. Көрдүңүзбү? 3 жылда биз 60-70%. Али дагы бар. Демек сиз дагы эле ушул диета менен жашай бересиз. Дагы эле ушул көнүгүүлөр менен жашай бересиз. Сиз жылына 2 жолдон мага кел дегенде келип турушуңуз керек, Демек, урматтуу мекендештер, жакшы болуш бул адамдын өзүнүн колунда. Ошо айткан нерсени аткарса, билесиңерби, даже эң коркунучтуу оору рактан жакшы болуп кетсе болот да. Рак оорусу бул коркуудан келип чыгат. Бирөө рак деп койсо эле адам коркуп эле, мээге коркуп жазып эле, органдар баарын жирип эле, кан айланып, без айланып, тиги көк кан тамыр барбай калып эле, анан кийин бүттү мен кетет экенмин деп эле, ошо менен адам мынтип жымат этип эле, өзүн өзү жакшы карабастан эле ошондон жок болуп калат. Даже рак оорудан да коркпош керек. Ал рак деп уктуңбу? Сен свободно кабыл ал. Шигрена, аутоиммунное заболевание. Эже муну окуп туруп, бул абдан кыйын ооруп турбайбы деп, сиз сыгылып да жүргөн болушуңуз керек. Бирок мен келгенден кийин сизге айтканы, сиз коркпоңуз, өзүңүздү тыштаңыз, сиз аракетти жасай бериңиздер, мынеки аракетти жасай берген үчүн адам өзү аракет жасап, мына бул оорудан 60-70% жакшы болуптур деген бул мен тамашалап көрүп каламын. Шапкен асманга ыргытып сүйнө берсең уже жакшы болуп атасыңар деп. Значит, дальше дагы кармана берет, бара-бара кадимкидей элдерге окшоп слюнаңыз чыгып калат. Кадимкидей мына көзүңүздүн кургаганы бул уже чоң жеңиш болуп саналат.
Чынбы? Демек, урматтуу мекендештер, жакшы болуш үчүн бир эле врачка таянып, мен ошого барсам, ошонун айтканын менен бир жол жасап койсом жакшы болуп кетем деп эсептегиле. Демек, адам өзүнүн менүсүнөн өзү постоянно, мен айтам 90-га чыгасызбы, 100-га чыгасызбы, өзүңүз менен өзүңүз мен айткан 3 барак менен жашай бересиз деп айтам. Мен силерге чын ден соолук каалайм, урматтуу мекендештер.